Урматтуу аксакалдар, агалар, энелер, эжелер, жеңе карындаштар, кош келипсиздер. Кудай таалам ушундай жакшы ниетте, жакшы максаттарда башыбыз кошкон болсун, кадамдарыбыз жакшылыкка болгон болсун. Бул көп мактоолор болуп жатат, бирок мактоолор Аллага гана таандык. Ар бир инсан, мына ар бир ага энелер, ар бир инсан жашоого келгенде элиме, жериме, мекениме кызмат кылсам деген жакшы ниеттерде, максаттарда жашайбыз, туурабы? Ошо сиздердин бириңиздер катары мен дагы жашоого келдим, бул өмүр кыска. Жанагы берген өмүр өссүн, эл эмгектен эскерсин дейт. Ошол тарых жасайын деген максат. Мен да унчуп калсам, сен мага тийбе, мен сага тийбейин деп тынч жашасам болот. Мени бирөө мажбурлаган жок. Бирок айрым адамдар мага кеңеш берди. Ушинтип мезгил келди, элиңе жардам берди. Мен элим эле эмес, бүткүл мамлекетке жардам бергенге шартым, мүмкүнчүлүгүм, билимим жетиштүү. Кудайым буйруп, Кудай колдоп, элдин колдосуна ээ болсок, көйгөйлөрдү чечебиз деп мен терең сиздерге ишенип кетем. Себеби депутат деген бул элдин үнү. Депутат эч качан мектеп салбайт болгондар. Бул баары карапайым элдин түшүнүгү башка да. Кайсы жерге барсак мектеп салып бергиле, кайсы жерге барсак суу чыгарып бергиле. Биз мына БШК тарабынан 10 талапкер, 14 айыл өкмөттү кыдырдык. Барган жерибизде баары карапайым, ишенич чоң болот экен. Жасап бергиле дей берет экен. Мен түшүнүштөн жүргүздүм. Туугандар, депутат эч качан жасабайт. Депутат жасатат. Депутат мектеп салбайт. Депутат жолдорго асфальт төшөбөйт. Депутат ак суу, таза суу чыгарбайт. Депутат мыйзам жасап тургандар. Депутат бул элдин үнү. Элдеги көйгөйдү жогорку бийликке жеткирүүчү өкүл. Ошол тиешелүү министрликтерди, тиешелүү ведомство комитеттерди алып келип жасатат жеринен. Ошон үчүн сиздердин депутатыңыз кыйын болсо, сиздердин талапкер кыйын болсо, Кудайым буйрса көйгөйлөр чечилет. Ошон үчүн келиңиздер. Чубак ажыбыз алымыбызда канча айтып тилдешилди. Ал киши дагы өтүп кетти, арамдан арылалы. Арам жол менен өзүңүзгө маалым, мына былтыркы шайлоо өткөндө айтым мен дагы да айтайын. Былтыркы шайлоо ыкылаш жол менен болгону байланыштуу акыр аягы төңкөрүш менен аякталды, өзүңүздөр билесиздер. Мамлекет дүйнө жүзүнө жапайы мамлекет катары таанылды. Бүгүнкү күндө ошонун негизинен кошуна мамлекеттер бизди тоgoткон жок. Мына границалар чечилбей атат. Күчсүз мамлекетке күчтүү мамлекет басып кире берет. Ошон үчүн биз күчтүү болуш үчүн эмне кылышыбыз керек? Күчтүү болуш үчүн жанагы вазир жакшы, хан жакшы деп айтылат. Биздин вазирлер кыйын болуш керек, туугандар. Ошон үчүн келиңиздер, бүгүнкү күндө президент тарабынан дагы жакшы шарттар түзүлдү. Өзүңүздүн катыктуу талапкерлерге. Мен бардык сиздерге барганда айтып атам, туугандар. Күн сайын 2-3 айыл менен жолугуп атабыз. Барган жерде айтып атам, туугандар, мени шайлага деген алысмын. Катыктуу талапкер шайлаңыздар. Мына 14 айыл өкмөттү кыдырганда 10 талапкердин ичинен өтө кыйындар бар экен. Бетини маскасын алмаштыргандарчы. Мына өзүңүздөр күбө болдуңуздар, айылдын жолундагы асфальт мен төшөп берем дейт, туурабы? Четкилге чыксак ошол эле бала таза сууду мен жасап берем дейт. Бул жасай албайт, бул мындайдар толтур экен да, дагы элди алдай берет экен, эл алдана берет экен. Депутат жасабайт тургандар, депутат жасатат. Ошондор үчүн эле Кудай колдоого ээ болсок, Кудайым буйрса мен иш жүзүндө көрсөтөм. Анан көп жерлерге барсак айтат, мынау Алгада болду, Кыргызчыкта болдук, адамдар айтат, депутатыбыз 5 жылда бир жол басып келген жок дейт. Мен тамашалап айттым, ал үчүн депутат күнөөлүү эмес. Ал үчүн сиздер өзүңүздөр күнөөлүүсүздөр. Сиздер менен эсептештим, эмнеге келет эле? Ошон үчүн туугандар, келиңиздер, арам аралашпайлы дагы катыктуу талапкер шайлайлы, Кудай шайлайсыздар, менин көңүлүм ток. Бирок жалгыз аттын чаңы чыкпайт дейт. Жалгыз дарак бак болбойт дейт. Мен жалгыз жүгүрө берсем чаңы чыкпайт экен да, жалпы жүгүрсөк чаңы чыгат экен. Ошон үчүн көп түкүрсө көл болот дейт. Мына биздин элибиз калың туугандар. Мына сүйүнүп айткандай Халмиондон тарта Рабатка чейин куда сөөгүңүздөр бар, дос тууганыңыздар бар, тааныштар бар. Жатып албай, мен ойлодум да, мен келсем эл ушундай жүгүрүп чыгат деп. Эч ким чыккан жок. Козголгон да жок эч кимчи. Биздин ушунчалык эмекенбиз да. Болот деп элечи, болбойт. Аракет кылышыбыз керек. Кудай айтат, аракет сенден дейт, береке менден дейт. Анан болот деп жатып алып, бир адамга ишенсек болбойт тургандар. Ошон үчүн бул элдин иши, менин ишим эмес. Мен жеңилсем уялбайм. Эл уялат. Элдин жеңиши менин жеңишим. Мен жеңилсем элдин жеңилгени. Туурабы? Ошон үчүн намыска бекем бололу тургандар. Менин ушул талапкерлигимди коюп чыкканым бул баатырлыгым, элге кылган кызматым тургандар. Мен өтөмбү өтпөймүн башка маселе. Мен бүгүнкү күндө тарых жасап атам. Мен жаштарга үлгү болоюн деп атам. Туурабы? Ошон үчүн келиңиздер, урматтуу туугандар. Бир учурларда атамды айтсам, көп жерде капа болот, атамды айтпа дейт. Бир учурларда атам тарых жасады 30 жыл мурда. Туурабы? Мына уйларды бөлүп алалы деди, койлорду бөлүп алалы деди, мамлекетке тиешелүү ишканаларды бөлүп алалы деди. Эл түшүнгөн жок, элдин душманысың деп кууп чыкты.
Atam dağı da aytты, туғандар, yüzünde oturgan buna prokurorlar, buna hakimler düşmanı var. Men туғанар болам. Айланайын, атам тарихшылар білесіздер. Бұл ilgerki Николай құлаққа тартып, атаңардан алған байлықты өкімет бүгінгі күнде Орусия беріп жатыр мынага. Ел түсінбейді екен да. Анан 5-6 жылдан кейін келсем, атам машина айдап жүрген жаңғырода Тамбулаға жол келгенде шықсақ, баяғы 3 яманың боқтарын бөліп алып жатырмын. Қошқылақпен қойып жүреді. Атам не қылып жүреді десем, жаңағы уйларды албаған ел енді боғында қылып жатыр. Уй кетті да, уй жоқ да. Ошон үчүн бір жылда атамыз мағыладыңыздар, бүгін атамның баласы мен шығып отыр. Менен де баласаңыздар, өз болыңыздар өзіңіздерді. Тура элеби? Ошон үчүн жеке боло тургандар, бул жеке менин ишим эмес. Жеке менин ишим эмес. Бир адамга болгон иш эмес. Намыска келиңиздер. Ойгонолу. Бир ай мурда кайрылган мергечи макул дегенсиздер, эч ким кыймылдаган жок. Анан мен дайырда келе бербейм. Мен бүгүн кыймылдадым, эл жалпы кыймылдасын. Жеңиш Кудайым берсе бизде болуш керек. Аракетибиз күч. Анан бул оңой иш эмес тургандар. Ошон үчүн базганчы керек. Мен жол болсам, Камыл айткан жанагы чыга албаган кандидаттар чыгат, талапкерлерчи, кадрлар. Азыр чыга албай турган, өзүңүз уктуңуздар, туурабы? Бирөө тирөөчү болбосо, бизден кадр чыкпай тургандар. Азыркы жаңы мыйзам боюнча акимдерди губернатордун президент шайлайт. Жакында президент назначение кылат. Акимдер өкмөттөрдү шайлайт. Бул деген сөз бизден бирөө депутат чыкпаса, ушундай акыбал, ушул чаң жол, ушул суу, ушул жашоо өзгөрбөйт. Ошон үчүн мүмкүнчүлүк бар, туугандар, келиңиздер. Аракет кылалы. Негизинен жаштар иштеш керек. Күч жаштарда аялдар бекем болот, аялдар иштеш керек. Эжелер, мына карындаштар, булар жоопкерчилик болот. Биз эркек айта беребиз, кайтада беребиз. Биз макулдап эле мына 1 айдан бери макул, эч ким кыймылдаган жок. Аракет жок. Мына штабты ачып койдук, эч ким барбай атат. Менде бул жерде кудам бар, бул жерде досум бар, эч ким биз белгиле дегенбиз даныйлардычы. Эч ким жок. Бирок үмүтсүз шайтан, аракет кылалы. 5 күн калды, багы убакыт бар. Аракет кылып тургандар, менен туура жүрүңүздөр. Бул элдин иши. Эл үчүн кылган кызматым менинчи. Кудай колдосун, рахмат. Ondan bana alır. Domullah aytı öttü, şu Batken'e işke dese eşim çıkmadı der.